Жалал-Абад шаарындагы Токубай Тайгараев аймактык башкаруусундагы Сатыбалы Жээнбеков айылына шаардык суу канал башкармалыгы тарабынан таза суу тартылып жатат. Аталган айылдын жашоочулары буга чейин атайын суу ташуучу унаалар менен кудуктарына суу толтуруп күнүмдүк керектүүсүнө пайдаланып келген. Эми алар бул түйшүктөн арылып, акча каражатында үнөмдөй башташты. Токубай Тайгараев аймактык башкаруусундагы Таштемировдордун үй-бүлөсү суунун чыгуусун 8 жылдан бери күтүп келишкен. Айрыкча кичи уулу Барсбек өзгөчө күткөн. Анткени кичинесинен үйгө суу ташуу анын кадимки жумушуна айланган эле. Мурун бул жака кран улай элек болчу, суу улай элек болчу. Биз сууну ар жактан араба менен ташычу эле. Азыр суу келди. Эконом деле болбой калды. Биз бассейн толтурабыз, жуунабыз. Мурун сууну дагы экономдочу элек, азыр анча деле болбой калды. Мына сууга жетпей аттык эле. Сууга жетип эми. Сатыбалды Жээнбеков айылында адамдардын туракча куруп жашап жатышканына 15 жылдай убакыт болду. Бул жылдар аралыгында таза суу айылдын ар бир үй-бүлөсүнүн көйгөйү болуп келди. Эми минтип аталган айылдын Кайыпов жана Сагындыков көчөлөрү борборлоштурулган суу түтүктөрүнө кошулуп, 200дөй конуш таза суу менен камсыз болду. Суудан кыйналдык, аябай эле кыйналдык. Кийин кудугубузда эле кудук каза баштадык. Кудукка толтуруп алып ичип аттык. Наркы көчөдөн келген суулар бар эле, ошолордон ташып ичип аттык. 2-3 күн мурун эле суу жок болуп калып, түгөнүп калып кудугубузда. Кудукка суу куйдурганбыз. Кудукка суу куйдургандан кийин 2-3 күндөн кийин суу чыгып калды. Жакшы, рахмат. Азыр бардык чектерге кимин чеги болсо ошонун бардыгына уже суу кеп. Шаар бийлиги аталган айылды ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн кошумча резервуар жана скважина куруп берген. Учурда таза суу 130 метр тереңдикте насостун жардамында чыгарылууда. Элдин эмеси жетпей калып, бизде ушул насосубуз бир айда 4 жолу, 5 жолу алмаштырган убактар деле болду. Эл мэрге кайрылып, водоканалга өткөзүп берсин деп суранып отуруп, водоканалга өткөзгөндөн кийинкиси бул жагы водоканал бул емкосту коюп берди. 90 тонналык деди. 90 тонналык емкосту коюп берди. Сатыбал Жээнбеков айылынын 2 көчөсүнө жаңы линия тартып берди. Ар бир чек үйлөргө сууларды киргизип берди. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каржылоосу менен Жалал-Абад шаарынын суу жана саркынды суу тутумун реабилитациялоо долбоорунун 2-чи фазасы ишке ашырылып жатат. Жалпысынан 2-чи фаза менен шаарда 8 чакырым саркындык суу түтүктөрү жана 40 чакырым суу түтүктөрү тартылат. Ошондой эле номер 2-чи саркынды сууларды кабыл алуу жайы жаңыланат. Ал эми алдыда шаар бийлигинин тапшырмасы жана элдин суроо талабы менен Жалал-Абад суу канал башкармалыгы Тайгараев аймактык башкаруусундагы таза суусу жок 7 айылга суу чыгарууну пландап жатат.